Саламатсыңарбы билесиң гейжин көрөрмандар. Бүгүн биз силерге мошенниктерден коргонуу жолдорун айтып берүүгө аракет кылабыз. Эң биринчиден силер картаны алганда, карта сизге пин конверт менен берилет. Ошол пин конвертте сиздин пин кодуңуз болот. Ал пин кодду эч кимге көрсөтпөш керек. Жаттап алыш керек. Жаттап албасаңар бир кагазга жазып туруп, карта менен чогуу салбаш керек. Анткени сиз деген кошелегиңизди жоотуп алсаңыз, пин конверт же пин код ошо карта менен чогуу болуп калса, акчаңызды бирөө чечип алышы мүмкүн. Эгер мүмкүн сиз кошелегиңизди жоотуп алсаңыз, сиз дароо эле биздин банкка чалып туруп, картаны блокко коюп коюш керексиз. Андан кийин жаңы карта чыкканда сизге жаңы пин конверт берилет. Аны дагы сиз деген жаттап алыш керексиз же жаза алыш керексиз. Азыркы убакытта интернет мошенниктер аябай көп болуп калды да. Ошон үчүн мисалы сиз деген интернеттен кандайдыр бир товар алам десеңиз, сиз деген сайттын тууралуун текшериш керексиз. Анткени мошенниктер ошо сайттарды бир тамгасын же кандайдыр бир 2-3 тамга кошуп коюшу болот да. Мисалы сиз бир нерсе сатып атсаңыз, алар сизге SMS жиберет. Биз сиздин товарыңызды алабыз, бирок бизге доставканы оформление кылыш керек болуп атат. Ошон үчүн сиздин CVV кодуңуз жана срок, картанын срогу керек деп туруп сурашат. Ошон үчүн эч качан картанын номерин, срогун, CVV кодун эч кимге айтпаңыз. Анткени алар сиздин картаңыздан анан акчаны чечип алышат да. Дагы бир нерсе айтып кетейин дедим эле. Карталар экиге бөлүнөт. Чиповый карта жана магнитный карта. Экөөнүн айырмачылыгы көп деле эмес. Бирок чиповый картанын коопсуздугу жакшыраак да магнитныйга караганда. Экөөнүн CVV коддору бар, экөөнүн номерлери бар. Ошол CVV коддор менен номерлерин эч кимге айтпагыла. Дагы азыркы убакытта кээ бирлер комментарий жазып атышат. Бизге сиздин банктан чалышты депчи. Ошол боюнча дагы айтып кетерим. Биздин колл-центрден эч ким сизге чалбайт. Карта боюнча движение болуп атат, карап коюш керек деген чалуулар болбойт. Ошон үчүн ал андай чалуулар болсо, аларга дагы картанын номерин айтпаш керек, CVV кодун айтпаш керек, жанакы срогун айтпаш керек. Сизге мошенниктерден коргонуу жолдорун айтып бердим. Эгер бул видео сизге пайдалуу болсо, лайктарды коюңуз, комментарийге суроолоруңарды жазыңыз жана жакындарыңар менен бөлүшүңүз. Саламатта калыңыз.